Кыргызстан Туркиядан алтын импорттоочу алгачкы 10 өлкөнүн ичине кирди. Бул тууралуу Туркиянын зергер экспортчулар бирикмеси билдирди. Бирикменин маалыматына караганда, быйыл алгачкы жарым жылдагы статистика боюнча Туркиядан даяр жана жарым-жартылай иштетилген зер буюмдарды импорттогон өлкөлөр арасында Кыргызстан 9-орунда турат. Бул аралыкта Туркиядан Кыргызстанга 9 миллион долларга зер буюмдары сатылган. Зергер экспортчулар бирикмесинин маалыматына ылайык 2019-жылы Туркиядан дүйнө жүзүнө экспорттолгон зер буюмдардын жалпы суммасы 509 миллион долларды түзгөн. Негизги импорттоочулар Англия, Швейцария, Бириккен Араб Эмираттары, Гонконг, Америка, Ливия жана Израиль. Туркиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, өткөн жылы Кыргызстандан Туркияга эң көп алтын, пахта жана төө бурчак экспорттолгон. Ал эми Туркиядан Кыргызстанга зер буюмдар, кийим-кече жана автоунаа теттиктери ташылып келет. Чүй облусунда 8 тоннадан ашуун жапайы кара куурай өрттөлдү. Бул тууралуу Чүй облустук милициясы билдирди. 12-17 август күндөрү Аламөдүн районунун милиция кызматкерлери жергиликтүү айыл өкмөт жана жергиликтүү тургундар биргеликте кара куурайды жок кылуу иш-чараларын өткөрүшкөн. Иш-чаранын жүрүшүндө 8 тонна жапайы кара куурай өрттөлгөн. Аталган иш-чара Аламөдүн районунда жүргүзүлгөн. Чоңалай районунда 54 жаштагы адамды унаа сүзүп кетти. Кырсык кечээ саат 11 чамасында Сары Таш Карамык унаа жолунда катталган. Тактап айтканда, Чоңалай районунун Кашка суу айыл өкмөтүнө караштуу Жайылма айылында катталган. 27 жаштагы тургун өзүнүн унаасын башкарып бара жатып, 54 жаштагы тургунду сүзүп кеткен. Анын кесепетинен жабырлануучу окуя болгон жерде каза болгон. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Кыргызстанда 1200 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Бул тууралуу 24 KG агенттигине каттоо кызматы билдирди. Бузуулар тууралуу кодексте баланын туулгандыгын каттоо мөөнөтүн бузуу беренеси бар. Ага ылайык айыппулдун көлөмү 1000 сомду түзөт. Өкмөт ошол жылдын 31 декабрына чейин калкты документтештирүү боюнча улуттук кампания өткөрмөкчү. Анын алкагында балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жөнөкөйлөтүлгөн тартипте айыппулсуз берилет. Россиянын Ульяновск облусунда 16 жаштагы өспүрүм үй бүлөсүнүн бардык мүчөлөрүн балта менен өлтүрүп, андан соң өзүн өзү өлтүргөн. Бул тууралуу орус басылмалары жазууда. 18 августта 2 жаш бала өзүнүн үй бүлөсүн балта менен өлтүргөн. Шектүүнүн окуяга чейин достуна чоң ата, чоң энем, апам жана 2 тууганымды өлтүргөнүн жатам деп айтканы белгилүү болду. Укук коргоо органдарынын айтымында 66 жаштагы эркек, 69 жаштагы жана 42 жаштагы аялдар, ошондой эле 4 жаштагы кыз балта менен өлтүрүлгөн.